жаткан Марал радиосу өз уктурларын Түзөбодо улантат. Алдыдагы 1 саат ичинде Айлампа программасы менен бирге болууга чакырабыз. Микрофондо Байраш Базлакунова. Өзүңүздөр билгендей эле, бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу көйгөйлөрдүн бири бул Кыргызстанга туристтерди тартуу болуп саналат. Өлкөдөгү туризмге карата, ошол туристтик сезонго карата даярдыктардын жүрүшү тууралуу биз алдыдагы убакыт ичинде туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманкулов менен талкууламакчыбыз. Студиябызга кош келипсиз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Эгерде сизде суроо же пикир пайда болсо, анда 68 06 06 телефон номерин териңиз. Мындан тышкары Facebook баракчабыздан дагы суроо жана пикирлерге орун беребиз. Азамат мырза, айтыңызчы, мына 6-7 майда Ысык көлдө туристтик ярмарка өткөнү турат. Аз эле убакыт калды. Негизги даярдыктар кандай болуп атат? Эми азыркы учурда колдон келген бардык даярдыктарды жумшап атабыз. Анткени бизде Кыргызстандын территориясында өткөн эң негизги туристтик жарманка болуп, ошол Ысык көл жарманкасы болуп эсептелинет. Ал жерде биз жайкы сезонго даярдыктарды баягы беребиз. Андан тышкары ушул жайкы сезондо сатылышын карайбыз. Анткени Казакстандан, Өзбекстандан жана башка КМШ өлкөлөрдөн көбүнчөсү туроператорлор ошол жарманкага келип, биздин туроператорлор менен пансионат ээлери менен ошол жерде жолугуп, келишим түзүшүп, анан кийин ошол жайкы сезонду сатып алышат. Ошол жерге биз ошондой аянтча түзүп берип атабыз азыркы күндө. Маданий иш-чаралары, келе турган коноктордун саны, баягы ачылыш аземдери жана өтүү процесстеринин бардыгы даярдыктар азыр жүрүп атат. Мына жакында эле туризм жана саякат деп аталган көргөзмө, эгер жаңылбасам, Алматыда болуп өттү да. Бул албетте Кыргызстанга карагандан да бир масштабтуу деп айтсак туура болот болуш керек. Биздин жайкы туризмде келген туристтердин көпчүлүк кардары бул комшу Казакстан, анан Орусиядан болуу керек. Сиз кандай ойлойсуз? Мына ушул жылдан жылга бара-бара ушул жайкы туризм өнүктүрүүгө Европанын кызыкчылыгы кандай болуп атат? Эми азыркы учурда бир канча түшүнүктөрдү айта кетиш керекпиз. Россия менен Алматы көбүнчө КМШ мамлекеттери Ысык көлдү аябай жакшы билишет. Баягы Союз учурунан бери эле көбүнчө пляждык туризмге келишет. Бирок башка туризмдин түрлөрү азыркы учурда Кыргызстанда аябай жакшы өнүгүп атат. Бул жаатта баягы көбүнчө ушу Европадан, Араб өлкөлөрүнөн, Индия, Кытайдан келген туристтер көбүнчө ушул туризмдин башка түрлөрүнө келишет да. Мисалы айтканда, баягы Улуу Жибек жолунун туризми, экотуризм, этнотуризм, маданий туризм деп коебуз. Мынакей ушул туризм, тоо туризми, тоодо жөө жүрүш, тоодо велосипед менен жүрүш, тоодо мотоцикл менен жүрүш, машиналар менен жүрүш. Ошол туризмдерлерди көбүнчө кызыктырат. Ошого даярдык үчүн мынакей жайкы сезондо бардык шарттарды түзүп берип, ошол сатыш үчүн биз дүйнөлүк бардык жарманкелерге бүгүнкү күндө катышып келдик. Быйыл биринчи жолу ушунчалык көп жарманкеге катыштык. Лондондо катыштык, Мадридде катыштык, Берлинде катыштык, Москвада катыштык, Ташкентте катыштык, Алматыда, Новосибирск, Екатеринбургда. Ошол шаарлардын бардыгында Кыргызстанды быйыл бир өзгөчө жагынан көрсөтөлү, маданий жагынан көрсөтөлү, этно жагынан көрсөтөлү деп бардык жарманкеде боз үйдө коюп, анан кийин ошол Кыргызстанды өкүл катары ошол жерде барып көрсөтүп аттык. Биздин туроператор, турагенттиктер менен биргеликте. Ал жерге барганда алардын өздөрүнүн баягы тигил жактагы партнерлор бар. Ошолор менен келишим түзүшөт. Келишим түзүп, азыр туризмдин ар кайсы түрлөрүн алып келишип атат. Массалык түрдө алганда пляждык туризм биринчи орунда турат. Бизде Кыргызстанда көбүнчө Россия, Казакстан. Айтыңызчы, мисалы жылыга эле ошол туристтик сезон жакындаганда өкмөт ушундай маалыматты берет. Биз баланча көлөмдө, өлчөмдө туристтердин келишин күтүп жатабыз деп. Бирок ар кандай кырдаалдан улам бул ойго жетпей келе жатабыз да. Негизги жагдай азыркы учурда ошол сиздердин план барбы? Кандай мониторинг менен иштеп атасыңар? Эми план жөнүндө айта турган болсок, массалык түрдө карасак, пляждык туризм болуп эсептелинет. 73%-дан жогоркусун бизде Орусия менен Казакстан мамлекеттеринин жарандары бизге келишет. Бирок ошол эле мезгилде биз айта кетиш керекпиз, дүйнөдө туризм ушунчалык бат темп менен өнүгүп атат. Ошол темпке карата мамлекеттердин арасындагы атаандаштык да аябай күчүп атат. Мурдагы союздук учурдагыдай азыркы учурда Орусия мамлекети Казакстан мамлекетинен массалык түрдө келе тургандыгы жөнүндө бизде азыркы учурда үмүтүбүз жылдан жылга азайып баратат. Анткени Орусия мамлекети өзүнүн туристтик объектилерин, өзүнүн туристтик багыттарын өнүктүрүп атат.
Орусия субсидирование деп коебуз, үстүнө акча кошуп берип, азыр Крым менен Сочиге жөнүтүп атат. Казакстан болсо Ала көл менен Бара өлкөсүн аябай жакшы өнүктүрүп, ушакка келгиле, ушактан эң жакшы сервисти көрөсүңөр деп, чоң-чоң инвестицияларды инвестиция салып атат. Чоң-чоң инвестициялар салып, көбүнчө ошол жакка аябай чоң акцент коюшуп, биз жакка келген агымды өздөрүнө бурганга аракет жасашып атат. Бул деген бизде келечекте мына пляждык туризмге болгон кызыгуунун азайышына алып келип атат да. Бирок ошого карабай биз азыркы учурда бардык баягы мамлекеттик органдар менен биргеликте мен ойлойм Ысык көлдүн баягы инвестициялык потенциалын жогорулатуу менен жаңы объекттер келсин, жаңы сервисти түзөлү, 5 жылдыздуу, 4 жылдыздуу отелдерибиз келип, көбүнчө ушул ден соолукту чыңдоо туризмине карап багытталган объекттерди курсун деп азыр ушу аябай аракет жасап атабыз. Азамат мырза, айтыңызчы, мына туризм боюнча рейтинг 2 жылда бир жолу жарыяланып жүрөт, эгер жаңылбасам. Мурдагысында Кыргызстан 116-орунда экен да. Азыр болсо ошол рейтингте Казакстан менен Тажикстандан артта калган экен. Мунун себеби эмнеде болушу мүмкүн? Бул биз мамлекет ошо сиз айткандай башка өлкөлөрдө субсидия берип өнүгүүгө кадам таштап бере албай жатабы, же дагы башка мындай биздин көз каранды болбогон жагдайлар барбы? Эми мен дагы таң калдым негизи бул индекстин мындай чыгышына. Сиз өзүңүз деле мен баягы күнүнө Өзбекстандык туристик агенттиктер менен, Казакстандык туристик агенттиктер менен, КМШ өлкөлөрүнүн агенттиктери менен күнүнө эле баарлашам. Бардыгынан сурап көрсөңүз, Кыргызстандын туризм өнүгүүсү кандай болуп атат деп. Алар айтат, силер Өзбекстандан да башка мамлекеттерден ашып кеттиңер депчи. Бирок азыр иш жүзүнө келсек, карап көрө турган болсок, туристтердин Кыргызстанга болгон кызыгуусу өзгөчө дүйнөлүк коомчулуктун, мисалы Financial Times, National Geographic туризмди көбүнчө чагылдырган журналдар, газеталардын коомчулуктун баягы пикири боюнча Кыргызстан башка мамлекеттерге караганда азыр алдыда. Бирок индекс эмне үчүн мынтип чыгып калды? Индекстин адамдары менен биздин иштөөбүз болгон эмес. Биз азыр ошонун үстүнөн азыркы учурда иштеп атабыз. Бул мындай болбош керек болчу негизичи. Бирок мындай жашоого келип карап көрөт индекс эмес, жашоого келип карай турган болсок, туристтерден дагы, туроператорлордон дагы башка мамлекеттерден сурасаңыз, Кыргызстандын темпи бизге караганда абдан кыйла, тез өнүгүп атат деген пикир да бар. Макул, андай болсо ал рейтингте мисалы 100дөн ашуун өлкөлөр боюнча иликтөө жүргүзүлөт да. Анда кайсы критерийлерге өзгөчө басым жасалат? Эми ал жерде аэропорттордун даярдыгы боюнча, Кыргызстандын туристтерге ачыктыгы боюнча, Кыргызстанда берилип аткан тейлөө сервисинин маданияты боюнча, коопсуздук маселеси боюнча, инфраструктура маселеси боюнча бир канча баягы нерселер каралган экен. Бул жактан айта кетиш керекпиз, эми баягы кээ бир көйгөйлөр азыркы учурда бар. Өзгөчө мынакей коопсуздук жагынан бир канча былтыр билесиз жайкы сезондо баягы инцидентный иш-чаралар чыгып кетти бул жерде. Экинчи жактан Кыргызстан ачыктык жагынан менин оюмча азыр Борбордук Азия мамлекеттеринин бардыгынан ачык мамлекет Кыргызстан. 44 мамлекетке визасыз режимди жарыяладык. Азыркы учурда каалаган жагынан каалаган турист учуп келип атат. Бизде ачык мамлекет жок болуш керек. Ошондуктан бул индекстин үстүнөн негизи иштеш керек да. Келген адамдар менен сүйлөшүп, негизи туура маалыматты бериш керек деп ойлойм. Сиз угуп жаткан Марал радиосунун Айлампа программасы, биздин байланыш телефонубуз 680606. Кыргызстанда жайкы туристтик сезонго кайрата даярдыктын жүрүшү тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Студиянын мейманы туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманкулов. Азамат мырза, мына ушул туристтик сезон дегенде мына өткөндө дагы өкмөттө бул маселеге өзгөчө каралып, артыкчылык берилди. Бул экологиянын, ошол эле ысык көлүбүздүн корголушу. Менимче индексте ошол эле маселе каралды болуш керек. Ал дагы бир критерий катары келсе керек. Саркындуу суулар маселеси жөнүндө сурагым келип атат. Жылыга ошо ысык көлдөгү пансионаттардын бул жааттагы ишин көзөмөлдүккө алабыз. Көлдөгү пансионаттарды паспортизациядан өткөрүү маселеси айтылып келет да. Бирок мүмкүн мен жаңылышат чыгармын. Бир натыйжалуу жыйынтыкты коомчулук байкай албай жаткандай. Сиз буга кошуласызбы? Эми бир чети кошулам, экинчи чети кошулбайт элем. Эмнесинен кошулам? Мүмкүн баягы ал жерде паспортизация процессинде абдан чоң жазалар, абдан чоң чаралар көрүлбөй жатат.
экинчи чети паспортизация кылбасак дагы мисалы биз алдын алып аткан маселелердин көбү баягы билинбей жаткан көп маселелер бар да, ошолор чыгып кетмек. Бир жерде мисалы бир пансионаттын ичинде бир чоң отравление болушу мүмкүн болчу. Мисалы эгер биздин ошол паспортизация процессибиз барып ошолордун алдын албаса, сиз менен кошулам, пляждардагы аябай баягы экологиянын абалы аябай начар болуп атат азыркы учурда. Жакында эле мен дайверлерди жана ысык көлдүн ичине кирип, сүзүп кирип, ысык көлдүн алдын изилдеген дайверлердин видео съемкасын атайын көрдүм да. Эми шумдук аябай. Баягы биздин пластикалык пакеттердин свалкасы болуп калыптыр да. Бөтөлкөлөр. Ошол нерсенин баардыгын өзүбүз кылып атабыз да. Эми мамлекеттик органдар канчалык чоң болбосо дагы ал жерде эгер эл ошого баягы аң сезимдүү барбаса, аң сезимдүү ошол жерде мамиле жасабаса, анда 1000 службаны коюп койсоң да аны тазалай албайт экен да. Ошондуктан биринчи кезекте азыркы учурда элдин аң сезимин экологиялык маселелерге бурганга биз күчтөрүбүздү жумшаш керек болуп атабыз. Азыркы учурда жумшап атабыз. Бир канча социалдык роликтер болобу, түшүндүрүү иштери болобу, жергиликтүү калктар менен түшүндүрүү иштери болобу, ошол жааттан азыркы учурда иш жүргүзүлүп атат да. Муну баягы аны тазалаганча ошол ыргыттырбаш азыркы учурда биздин маселе болуп атат да. Программабызды уланталык. Биздин студиянын номери 680606. Азыр байланышка чыккан угарманга кезек берелик. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угаталы, сиз өзүңүз тааныштырып койсоңуз алгач. Бул Бишкек шаарынын тургуну Талайбек. Бул эме силердин могу жасап аткан ишиңерге ийгилик. Рахмат. Могу студиянын коногуна суроо берет элем. Эме биз дагы мына быйыл баштап атабыз туризм боюнча ишибизди. Анан бул 1-2 жыл мурун бул көлдү көбүнчө көлдү айланабыз да. Анан кийин ошо бизде ой бар, ошо кичине 1-2 жылдан кийин ушу туризмна биз менен туризм эстеп атабыз. Кичине салымыбызды кошуп дегендей мамлекетти карап отурбай. Ушу жок дегенде бир даратканаларды салып берсек, жана вывескаларды бул бияка кетет, бул мынча километр дегенчи. Ошондойлорду орнотуп бергенге ой бар да. Муну азыр бутуна тургандар бар да, Кыргыз концепт деген мисалы турфирмалар. Ошолор уккан жокмун, бирдеме кылып бердик, маяка бир салымыбызды кылдык деп эле. Өзүнө чөнтөктөрүн иштеп атат да, мындай айтканда. Ушул тармагында кандай бир үгүт иштер кыласыңар силер, монтко болочу, монт тигинтко болочу деп. Өткөн жумада бир эмени алып бардым американ системеге. Югам. Туалет жок, туалет. Уялып өлдүм. Чыжыканактын арасына кирип чыкты, анан башын чайкап чыкты. Бир туалет 2 метр, 3 метр казып эле коюп кетсе болот да. Рахмат. Демек, бул жаатта сиздер департамент менен биргеликте иштешүүгө даяр экенсиздер да, Даярбыз. Рахмат Талайбек мырза. Менимче бул Талайбек мырзанын гана көйгөйү эмес, көпчүлүктүн маселеси. Көпчүлүктүн эмес, азыр туризмдин эң биринчи көйгөйү туалет даратканалар көйгөйү болуш керек. Эми канчалык баягы уят сөз болбосо дагы даратканалар маселесин ойлоп күнүнө уктуп атабыз, ошо менен туруп атабыз да. Кантип чечсек деп. Даратканаларды куруп коюш, даратканаларды баягы коюп коюш оңой маселе экен. Бирок ошону караш, башкарыш аны. Анан эң жакшы даратканалардын ичинде баягы жыты менен, сервиси менен, кагаздары менен баягы бардык тейлөө маданиятын көрсөтүш бул кыйын нерсе экен да. Анткени дале бир дараткананын турушу, а жерде бир ишчинин, кызматкердин иштеши, анын келип кетиши, баягы ичине кирген баягы өзүнүн ачтын сооружениясы болуш керек, саркан сууларды тазалаган системасы болуш керек. Ошонун баарын коюш аябай кыйын маселе экен. Анткени канализация жок. Канализация жок ал жерде. Эми бир чечим катары биз баягы күнү дагы айттык элек, баягы башка мамлекеттердин көбүндө бул система бар. Баягы жолдогу кемпинговый борборлордун ачылышы. Машина келатып, кичине бир 30-50 соткалык бир жерге кирет, ал жерге машина токтойт. Андан кийин ичинде бир борбор бар. Борбордун ичинде кандай кызматтар болуш керек? Биринчи кызматы бул ойлоп атабыз, баягы кичинекей бир кофейня болуш керек.
кофе ичип, чай иче турган жер. Экинчиси Бираз эс алып тыныгып ала турган жер. тыныга турган жер. Экинчиси туристтик борбор болуш керек. Ал жерге келгенде кандай жерлерди көрсө болот, кандай маалыматты алса болот, кандай карталарды алса болот, кандай брошюраларды алса болот, ошону тарката турган жер. Үчүнчүсү, эгер кайсыл региондо жайгашпаса, ошол региондо чыккан кол өнөрчүлөрдүн продукциясы сатыла турган кичинекей дүкөн. Ат башыда болсо ат башыда сатыла турган, ысык көлдө болсо ысык көлдүн продукциясы сатыла турган. Төртүнчүсү, ушул даараткана бөлүмү абдан жакшы жасалган, абдан жакшы кызмат берген даараткана бөлүмү болсун деп атабыз. Азыр мисалы биз областтардын баардыгына баягы тапшырма бергенбиз. Ошондой жерлерди атайын туристтер көбүнчө бара турган жерлердин баардыгында 30-50 соткалык жерди бизге аныктап бергиле. Кайсы жерди бере алабыз. Анан жеке сектор, мынакей Талайбек байке окшогон байкелер келип, жеке сектор өзү каалап ошол жерге мен курат элем, ошону мен иштетет элем десе, биз ошол жерлерди берели. Ошол жерлерге анан келип курсун, иштетсин. Только биз өзүнүн стандарттарын коюп беребиз. Кандай болуш керек, кандай стандарттан жогору болуш керек. Эми кичинекей бир кепе болбош керек да. Жакшы сервис десек, жакшы сервис бере турган бир борборлорго айландырыш керек. Ошону азыр биз буюрса ишке ашырып атабыз. Аларды күтпөстөн, ушул ишке ашырганда сиз кайсы каражаттын эсебинен? Аларды күтпөстөн дагы азыр мынакей Дүйнөлүк банктын каражаттарына азыр 5 кемпингге борбор киргизип атабыз. Бул насыя түрүндө болду же гранттык негизде таап атасыз? Азыркы гранттык негизде деп атат, алар насыя беришип атат башка бир проектке. Буну кошумчалап гранттык түрүндө карашып атат да азыркы учурда. Мына ысык көлдү айланып 5 чекитте азыркы учурда ошол борбордук баягы ишкерлерге көрсөтүп берели деп атабыз. Мынакей монтип дагы акча тапса болот, монтип дагы сервис берсе болот. Буну башка региондордо киргизип берсеңер деп анан кийин суранабыз. Демек, буюрса 5 борбор бул гранттык негизде чет өлкөлүктөрдүн жардамы менен курулат экен. Буюрса, биз азыр кол кое элекпиз, бирок качан ишке ашат анда? Биз аны мисалы ушо жайкы туристтик сезонго менчи үлгүрбөйбүз. Жайкы туристтик сезонго үлгүрбөйбүз. Бул сентябрь айынын планы. Башталат курулушу. Буюрса. Жакшы экен. Кийинки угарман, саламатсызбы? Алла саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Мен Бишкектен Жүсүпбектен чалып атам. Мына даараткана маселесин муну бир эле жолу бар. Мен могу чет өлкөлөрдө, Дубайда, араб өлкөлөрүндө жүрөм да. Негизи могу автозаправкалар барго. Ошо нефть компаниялардын жетекчилерин чогултуп туруп, жолдун жээгиндеги, чоң жолдун жээгиндеги ар бир заправкада жакшынакай бир даараткана болсун деп чечим чыгарып коюш керек. Мейли алар 20 сомдон кылсын, 30 сомдон кылсын, акылуу болсун, бирок таза кармасын. Мына ушул долбоор менен мына ушундай багыт менен гана биз чече алабыз. Ажаганда борборлорду куруу ал чоң иш, ага дагы бир оңдурт керек. Рахмат. Эми бул баягы борборлор болгон үчүн ал ишти козгодук. Биз негизи 4 багытта дааратканаларды чечүү маселесин 4 багытта жүргүзүп атабыз. Биринчи багыт бул жанагы борбордук кемпинговый борборлор. Экинчи багыт бул азыр мисалы туристтер жүргөн негизги маршруттардагы жакшы бир кафелерди аныктап атабыз. Ошолорго кандайдыр бир кошумча акча бөлүп берүү менен туалет бөлүмүн, даараткана бөлүмүн жакшыртууга, ошол жерде кайра өздөрүн иштетүүгө биз азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Үчүнчүсү байке туура айтып кетти, ушул заправкалардагы бензин борборлорундагы, бензин сатуучу борборлордогу ичинде ар бир заправканын ичинде туалети бар. 1-2 кишилик туалет бар. Бирок ар дайым ачык эмес да. Ошолорду азыр сүйлөшүүлөрдө отуп сыртка чыгарып бергиле бизге. Мына көлдө 1-2 жерде ушундай болуп калды. Балыкчыдан киргенде сол жакта карасаңыз, 1-2 бензин борбору сатуучу борбордун ичинде сыртка чыгарып беришти. Бир где-то 10 кишилик, 15 кишилик кылыпчы. Жакшы аябай сервис. Мынакей ошондой багытта жүргүзүп атабыз. Төртүнчүсү, эми бул жолдордун ичинде да, мисалы табигый парктардын ичинде, тоолордун арасында ал жерлерде дааратканалар такыр жок эсе. Ошол менен азыр мына экологиялык коргогон фондторго чыгып, көбүнчө ошол улуттук парктардын ичинде дааратканалар менен камсыз кылуу боюнча. Анан жанагы бизде тарыхый жерлер бар, Ташабадка окшогон жерлерибиз. Ошолордун жанында дагы дааратканалар жок.
ошол жерлерде дааратканаларды куруу боюнча азыркы учурда биз бир кандай иштебиз. Мына сиз айтып атасыз, азыр жайкысын ысык көлгө эс алып, ошо күнгө күйүп сууга түшүш үчүн жарандар абдан көп келип атат, туристтер. Бирок бул маселе, ошол эле даараткана маселеси көлдүн жээгинде жок экендиги абдан мындай көйгөйлүү да. Жана башында биз биодаараткана дегенди киргизе баштадык эле, бирок бул деле маселени чечип бербейт экен да. Анан кандай жолун көрсө болот? Бул жерде түздөн түз ошол ар бир пансионат же санатордук курорттук мекеменин администрациясына аны жүктөш керекпи? Эми азыр пляждык тилкелерде көп жеринде азыркы учурда даараткана пайда болуп калды. Бирок биз дагы экологиялык органдар дагы ошого каршы чыгып атат. Анткени ал жерде канализация жок. Заманбап эмес да. Заманбап эмес. Ал жерге түшкөн продукттун баардыгы агып кирип, суу менен көлгө кайра кирип атат да. Бул суу көлдүн өзүнүн составынын бузулушуна азыр түрткү берет экен да. Ошондуктан биз ошол дааратканалардын кичине четирээк, бер жагыраак болушун, ошонун ичинде кандайдыр бир системалык түрдө жасалышын каалайт элек. Эми ар ким өзүнүн баягы пансионат ээлери ар ким өзүнүн каражаттарынын деңгээлинде буну жасап атат азыркы күндө. Баягы канализацияга кошулуп жасалышы көп каражатты талап кылат экен бүгүнкү күндө. Азыр мына индивидуалдык гана кандайдыр бир системаларды киргизип жасабасак, бул маселенин чечилиши аябай кыйын да. Андай болсочу, мисалы, бул көйгөйдү чечүүнүн бир жолу катары мына эксперттер буга чейин бир нече жолу сунуш кылып келишти эле. Андай мындай саркындуу сууларды тазалай турган ошондой акыркы үлгүдөгү жанагы тазалоочу бүт курал жарактардын баары бар. Дааратканалары жок болсо, андай пансионаттарды иштөөдөн уруксат бербей койсо болот беле? Мисалы, мамлекеттик санитардык экологиялык экотехинспекция бар да. Анда биз көлдүн 80%-ын жаап салабыз го. Бирок бизге экология өзгөчө маанилүү. Түшүнүп атабыз, экология өзгөчө маанилүү, бирок ошол кандайдыр бир орточо жолун биз азыркы учурда табыш керекпиз да. Алтын ортолуктан да тезирээк биз табышыбыз керек. Алтын ортолукту таппасак, анткени көптөгөн азыркы учурда биздин көлдүн объектилеринин андай азыркы учурда шарты жок. Шарт жасай турган болсо көп акчаны талап кылат. Кандайдыр бир жаңы технологиялардын колдонуу менен буну чечпесек, башкача чечилет. Уланталык программабызды дагы угарман байланышта. Саламатсызбы? 680606 телефон номерин териңиз. Бишкек шаарынын коду болсо 0312. Фейсбукка келген суроолорго көңүл бөлөлчү. Азамат мырза, бул жерде эки угарман бир суроону коюп атат. Ысык көлдөгү санатордук мекемелер дейт, пансионаттардын баа маселесин көп учурда сервиздик тейлөөсү менен айкалышпайт дейт да. Муну чечүүнүн жолдору барбы? Сунуш кылып көрдүңүздөрбү деп кайрылган. Эми азыркы учурда биз баягы ички жагынан карап көрүп атабыз бул маселени. Эмне үчүн баа мынчалык кымбат? Эмне үчүн кымбат берип атат? Бул жеке сектор. Биз баа маселесине азыркы учурда киришкенге акыбыз жок. Менин үйүм өзүм билем кандай бааны коем деген азыркы учурда система болуп атат. Бирок баа каяктан келип чыгат? Ошол нерсеге келе турган болсок, баягы состав затрат деп коет. Баанын чыгуу составы, түзүмү, чыгашасы менен кирешеси менен эсептеп, ошонун эң эле чоң чыгашасынын бири азыркы учурда мынакей биз жеп аткан тамак аштын чыгашасы болуп атат. Продуктлардын көбү импорттон келет. Бишкекке келет. Бишкектен көлгө жетиш үчүн убакыт өтүп, баягы тамак аштын өзүнүн баасы аябай чоң бага көтөрүлүп кетип атат. Биринчи маселе. Экинчи маселе, атаандаштык көлдө азыркы учурда аябай аз. Мисалы, Карвенге окшогон, Капризге окшогон чоң-чоң отелдер 5 жылдыздуу, 4 эми алар 5 жылдыздуу аташ кыйын. Чоңураак, жакшы сервисти берип аткан азыркы учурда отелдер аз болгондуктан алар каалагандай бааны коюуга азыркы учурда өздөрү баягы шарт түзүп атат да, биз шарт түзүп берип атабыз. Анын баасын түшүрүш үчүн бир эле жол атаандаштыкты күчөтүш керекпиз. 5 жылдыздуу отель мынакей бүгүн $300 коюп атса, башка 5 жылдыздуу отель жок болуп атса, кардарлардын баардыгы ошол жака барып жашаганга түрткү болуп атат да. Экинчи 5 жылдыздуу отель жасалып туруп ошол 250дөн кое турган болсо, тигил 5 жылдыздуу отельде 250дөн түшүргөнгө мажбур болот.
атаандаштыкты өстүрүү менен гана бул маселени менин оюмча чечсе болот. Экинчи маселе жанагы чыгаша түзүмүнүн кеткен акчалардын азайтуу менен, мисалы айтканда азыркы учурда тепличный хозяйство баягы пайда болуп калды ар бир отельдердин базасында, көбүндө. Ошолорду көбөйтүү менен баягы келген продуктылардын баасын азайтуу менен мен ойлойм путевкалардын баасын азайтканга азыркы учурда мүмкүнчүлүк болот. Угуп атабыз сизди кийинки угарман. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Бишкектен чалып атам, атым Мөркан. Эми ушу туалет жөнүндө канчадан бери бир проблема. Жана айтып атпайбы алда биздин коногубуз. Биз ошо пансионаттарга туалетти жапсак, пансионаттарды штрафовать этип, анда 80% пайыз алабыз деп. Эгерде ошолор пансионаттар туалет сала албаса, анда эмнеге эң биринчи тамак ичкен жерден мурун туалетти салып туруп, анан кийин пансионат куруш керек да. Мына биз ушуга барышыбыз керек. Эмне үчүн биз пансионаттарга чоң акча куруп туруп, анан кийин туалет сала албай биз салышыбыз керек. Мына биринчи туалеттен баштап, анан пожалуйста пансионат сала бергиле дегенге өтүшүбүз керек биз. Рахмат. Эми баягы туалеттер азыркы учурда бар. Пляждык тилкесинде да бар, анын жандарында да бар. Бирок ошол туалеттердин, дааратканалардын баягы суулары көлгө кеткени чоң азыркы учурда көйгөй болуп атат. Ал эми тияктан канализацияны ошол туалеттерге алып келип киргизиш бул чоң акчаны туудуруп атат да, мына ошол көйгөй болуп атат. Мындай айтканда ар биринин дааратканалары бар пляждык тилкелеринде. Биз программабызды улантабыз. Студиянын номери 680606. Дагы угарманды угалыктак, андан кийин жаңылыкка кезек беребиз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Угуп атабыз. Жанагы Тибайкен айтканда 80% жабылыш керек дейт. Жабыш керек да, аны жабылыш керек, жабылып калат десек, анан Кыргызстан деген бизде бир мусор таштанды жайга айланды да, шаар эмес, мусор таштанды. Ысык көлдө айтпайды, жайлоого, тоого барсаң деле мусор. Кайда баспа мусор болуп кеттик го бүт Кыргызстан. Талапка жооп бербейби, жабыш керек. Азырда жаңы пансионат ачып аткандар бар. Аларды деген азыртан эле башташ керек. Бардык талапка жооп берет, анан кийин ашканасын ачып, анан кийин жатаканасын ачып ишти башташ керек да. Анан сөз менен эле айтылып эле келет. Азыркы айткан сөздөрүңүз эле ушул жерде калат. Сиз алдай кеңседен чыккандан эле унутасыз бул айткан сөздөрүңүздү. Баардыгын унутпайбы? Рахмат. Жооп барбы? Эми бул айтылган эле сөз, кабыл тилектерге рахмат. Эми бул маселенин үстүнөн биз азыркы учурда түздөн-түз ушу департаменттин көйгөйү болуп атат болуш керек, азыр унутулган. Азыр элдин баардыгынын көтөргөн кайсыл жерге барбайлы, кайсыл областка барбайлы, кайсыл эл менен жолукпайлы бирден бир көтөргөн маселеси азыркы учурда даараткана маселеси, анан мусор маселеси. Биз кыска жаңылыктарга орун берелик. Сиз угуп жаткан Айлампа уктуруусу студиянын мейманы туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманкулов. Туура 3 мүнөт убакыттан кийинки угарманыбыз менен сүйлөшөбүз. Марал радиосу Айлампа программасын улантат. Студиянын мейманы туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов. Азамат мырза, бизге эми Фейсбуктан келген бир нече суроолорго дароо жооп ала баштайлычы. Ысык көлдө дейт пансионаттарды онлайн түрүндө брондоо иши ийгиликтүү жүрүп атабы же азыр ал токтоп калдыбы деп кайрылган. Бир канча компаниялар тараптан бул демилге ишке ашырылган. Онлайн ысык көл деген атайын мобилдик баягы тилкеме бар. Андан тышкары ар бир турагенттик, туроператордук сайт өздөрүнүн сайттарында кичинекей системалар бар. Баягы ысык көл жээгиндеги пансионаттарды брондоо боюнча. Ошол жактан колдоно алууга мүмкүнчүлүк бар азыркы күндө. Көлгө келген туристтердин коопсуздугуна ким кепилдик бере алат дейт. Бул жерде кайгуу кызматы жана коомдук коопсуздукту көзөмөлдөгөндөр менен атайын келишимдик негизде иш жүрөбү деп кайрылган. Эми ал жерде биз азыр Ички иштер министрлиги менен иш жүргүзөбүз жыл сайын. Баягы өкмөттүн негизги планы чыгат. Жайкы сезонго даярдык боюнча ошол жерде Ички иштер министрлигине өзүнчө тапшырма берилет. Буюрса былтыр 200дөн ашык кошумча баягы Ички иштер министрлигинин ишчилери бар деле. Быйыл дагы 200-250дөн ашыгыраагы быйыл кошумча барып атат. Жайкы сезонго барып коопсуздукту максималдуу түрдө ошол камсыз кылганга аракет жасашат быйыл. Кийинки угармандын кайрылуусун берип өтөйүнчү. Кыргызстанда дейт мыйзам күчүнө киргенде көлдөгү дейт жеке менчик конок үйлөр ишин токтотуп, алардын
нааразычылыгын билдирди эле. Бул маселени аягы чечтиңиздерби деп Кайсыңыз? кайрылган. Конок үйлөр боюнча жана бериле турганчы батирлерди мисалы суткалап берүү боюнча. Батирлер боюнча ал Караколдон чыгышкан. Анткени Караколдо ушул батирлердин көбү ошо бир күндүк, 2 күндүк мейманкана катары берилет экен. Бул маселе боюнча биз бир канча жолу мынакей жолуктук. Депутаттарга да сунуш бердик. Бул маселени биз баягы мыйзам Бишкек шаарынын алкагында эле калсын, калган региондорго таркабасын деген чечим менен биз сунуш кылдык. Азыркы учурда жоон күтүп атабыз. Кийинки бул жайкы сезон эмес, эми ушу жайкы сезондон кийинкиге көбүнчө бул кышкы сезондун маселеси болуп эсептелет. Анткени Караколдо көбүнчө кышкы сезондо берилип атат да. Ушул маселе чечилет го деген ойдомун. Азамат мырза, негизи көпчүлүк турист бара турган өлкөсү, андагы тейлөө тууралуу кене маалыматты алгысы келет да. Үйүндө эч жакка чыкпай отуруп эле. Демек бул жаатта биз Кыргызстан эмнени көрсөтө алабыз? Азыр онлайн аянтчалар аябай жакшы өнүгүп атат. Мисалы башка мамлекеттерди карап көрө турган болсок, туризмде берилип аткан кызматтардын көбү, мисалы 30%, 40%, 50%, мисалы Россияда бул 30% экен. Берилип аткан кызматтардын көбү онлайн аянтчаларда берилет, көрсөтүлүп берилет. Бизде азыр бир 10%дан ашпаган проценттик азыркы учурда катнашта. Бул жаатта биз иштеп атабыз. Былтыр дагы мынакей өзүңүздөр билесиздер, хакатон деп Кыргызстанда болуп аткан программисттер, дизайнерлердин баардыгын бул жерге топтоп келгиле. Баягы туризмде берилип аткан тейлөө кызматын онлайн аянтчага өткөрөлү. Жаңы идеяларды көрсөтөлү деп жаңы идеяларды көрсөтөлү деп бергенбиз. Бир канча проект долбоорлор бизге келип түштү. Ишке аштыбы ошолор? Аны биз көбү ишке ашпай калды. Мен ойлойм, азыр жаңы гана бул нерсе келатат бизге, Кыргызстан үчүн. Келечекте бунун потенциалы бар. Азыркы учурда ар кандай компаниялар, ар кайсы сервистерди түзгөнгө азыркы учурда аракет жасашып атат. Бирок ошол эле мезгилде Кыргызстан былтыр биз discoverkyrgyzstan.org деп discoverkyrgyzstan.org деп чоң Кыргызстандын туристтик сайтын ачып жарыялаганбыз, презентация жасаганбыз. Ошол аркылуу азыркы учурда көбүнчө маалымат алышып атат. 6 тилде, дүйнөнүн негизги тилдеринин баардыгында ал жерде маалымат берилет. Андан тышкары Facebook, Twitter, YouTube, Instagram каналдарында, социалдык тармактарда Discover Кыргызстан деген баракчабыз бар. Ошол жерлерде атайын команда иштеп, блогторго киришип, кызыккан туристтерге маалыматтарды беришип, баягы Кыргызстанга кызыктырганга аракет жасашып атат. Сизди угатабыз, кийинки угарман, саламатсызбы? Сиз байланыштасыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен конокко мындай демекчимин, айтсаңыз, мына канча Кыргызстанда туристтик агенттиктер бар. Анан мындай да, биз Кыргызстанда канчалык авиакасса көп болгон сайын баалары кээ бири-бирине окшошпойт да. Тур агентстволордун кээбилеринин баалары кымбатыраак. Россияга караганда бизде путевкалар кымбатыраак болуп калат. Биринчиден, экинчиден коопсуздук тур айтып атат. Аэропорттон түшкөндөн баштап мана тур ошо Сокөлгө жеткичекти коопсуздук карабаса болбойт да. Жолусу такси, өзүңөрдүн туризмдик бир такси кылдырып койсоңор болот, жакшы да. Жолусу көрүп атасың, Россиялык кандай жарандарга эме болуп, кичине шек келтирет. Үчүнчүдөн айтсаңыз, мына түштүк жагында эгеле туризмде жакшы өнүктүрө албай атасыңар да. Мына Өзбекстан менен Тажикстанга чектешпиз, өрүк фестивалы болуп атат, башкалар болуп атат, айгүл болуп атат. Тегеле бир эме чыкпайт да. Баягы туризм десе бизде көл эсептелип калып атат. Ошондон мен ойлойм, ЮНЕСКО кирген Сулаймонтоо, башка Сары Челек деген нерселер бар. Муну да мындай жандандырып, ошол жака жердеги бийликтер менен чогуу иштеп, өзүңөрдүн агенттиктер менен ошо канчалык деген туризмге келген туристтердин саны көбөйөт эле, акча түшөт эле дегендей ушундай бир эске алып колго алып койсоңор жакшы болмок. Рахмат. Эми биринчи маселе боюнча азыркы учурда 70тен ашык тур агенттиктер Кыргызстанда иштеп атат. Алардын көбөйүшү, азайышы бул мен ойлойм убакыт менен, анткени бир күн ачылып атат, иштей албай калгандар кайра жабылып атат. Жакшы система кургандар, жакшы башкаруу системасын кургандар азыркы учурда калып атат. Балалар ар кандай болушу мүмкүн. Алардын иш чарасына биз кирише албайбыз. Ошон үчүн бул базар деп коет. Негизги базар. Чоң базардын ичинде бир жерде бирөөсү 10 сомго сатат, бирөөсү 15 сомго сатат. Ошондуктан кардар өзү тандап, өзү берилип аткан тейлөө маданиятын көрүп, тейлөө системасын көрүп тандап алат.
аларды. Экинчи маселе коопсуздук маселеси боюнча сүйлөштүк. Абдан туура айттыңыз. Мен сиз менен толук кошулам. Аэропортко келгенден баштап, кайра аэропортко келгенге чейинки баардык коопсуздукту биз камсыз кылыш керекпиз. Бул жааттан эми мен да кызыктармын. Мен сизге окшоп, биз дагы көп күнүнө айтып атабыз ал маселе боюнча. Экинчиси, үчүнчүсү бул азыркы учурда мынакей Манас аэропортундагы бир шаттл бас деген системаны киргизели деп бая күнү ушундай кабар беришти. Бишкек менен Манас аэропортунун ортосунда кандайдыр бир жакшы тейлөөчү автобустар менен баардыгы эле келип таксиге түшө албайт экен, 500 сомго, 400 сомго. Бирок таксилердин дагы кызматтары таксилер аэропорттун ичине чейин кирип барып, ошол келген туристтердин жүрөгүн түшүрүп атпайбы? Ошол чоң көйгөй болуп атат. Аны аэропорттагы билет, чечкинге аракет жасап атат азыркы учурда. Анан кийинкиси эле мынакей Бишкек менен Чолпон Атанын ортосунда биз бир ушул автобусту ойлонуп атабыз азыркы күндө. Жакында эле кабар көрбөдүңүзбү? Стамбул менен Анкаранын ортосунда самолеттун тейлөөсүндөй болгон бир автобусту жөнөтүштү да. Мына ушундай автобустар бизге керек азыркы учурда. Анын үстүнө иштеп атабыз, бирок акча каражаттардын жетишпестигине байланыштуу биз башка бир баягы булактарды издеп азыр чечкенге аракет жасап атабыз да. Негизи башка региондордо дагы ошо туризмди өнүктүрүү маселеси менче дайым эле айтылып келет болуш керек. Бирок жайкысын көлгө келген туристтердин саны басымдуураак го, Эми жайкысын айтпадым, массалык түрдө караганда пляждык туризм бул биринчи орунда турат. Бирок ошол эле мезгилде мен кошулбайт элем, азыр башка региондордо да туризм өнүкпөй жатат деп. Аябай жакшы өнүгүп атат. Мына жакында эле Баткенден келдик. Баткенде чоң форум өткөрүп, Баткендин эмнесин чыгарабыз. Ошол эле мезгилде Ошту мисалы Ош дестинация деген бир чоң ассоциация пайда болду. Алар менен постоянно сүйлөшүп атабыз. Бренд боло турган эмнеси бар деп. Эмнеси бар, мисалы Айгүл тоону чыгарсак болот деп сүйлөштүк Баткенде мисалы. Тиги өрүктүн гүлдөшүн чоң бир фестивалга айландырып, сакуранын гүлдөшүнүн деңгээлиндеги бир иш-чарага айландыралы деп чечтик. Тиги азиатский Патагония деп коет, Азия Патагониясы өйдө тиги жанагы скалолазание боюнча машыккан спортчулар, анан кийин альпинисттер келип ошол жерде көбүнчө машыгышат. Ошол жааттан көбүнчө иштейли деп биргеликте сүйлөштүк. Бул жааттан иш жүрүп атат. Биз жергиликтүү органдардын баардыгы менен бүгүн тыгыз кызматташтыктабыз да. Алар менен ар бир райондун өзгөчөлүгүн алып чыгалы, ар бир областтын өзгөчөлүгүн алып чыгалы деп өзгөчө мынакей өкмөт тараптан дагы азыр план чыккан. Ар бир областтын туризмди өнүктүрүү планы. Ошонун үстүнөн азыркы учурда өкүлчүлүктөр иштешип атат. Программабызды улантабыз. Студиянын телефону 680606. Кийинки угарманыбыз кайрылып атат да, ошо келген туристтерге дейт да, жакшы шарт түзүү менен бирге эле дейт. Жанагы интернетке кирип издей баштаган учурдан баштап ошол бир системаны жолго коюп берсеңиздер жакшы болот эле деп кайрылган экен. Анан бул боюнча менче сиз өзүңүздүн пикириңизди айттыңыз. Кийинки угарманыбыз кайрылып атат. Чек арадан өткөндө аларга кыйынчылык жаралбайбы? Бул көйгөйдү чечип бердиңиздерби дейт. Эми түндүктөн бул Кордай Ак жол чек арасы. Жакында эле мынакей бир канча депутаттык топ менен Кордайга барып, ал жактын Казакстандын депутаттары менен жолугуп, маселелерди талкууладык. Ушул бир эле чоң маселени койдук. Бир канча экинчи этаптагы маселелер коюлду, бирок эң чоң маселе ушул Кордай Ак жол постун бизге жайкы сезондун учурунда бир тоскоолдук жаратпастан ачып берсеңер, келген туристтердин баардыгын ушул баягы маанайын түшүрбөстөн өткөрүп алсак деген маселе коюлду. Экинчиси ошол жерде мынакей май айында алар Кордайды реконструкция баштаган жаткан экен. Биз сурандык, жайкы сезондо бизге реконструкцияны баштабагыла, ушу сентябрь айына жылдырып берсеңер, анткени баштасаңар бул жер жабылып калмак, анан нар жактан кеминден өтүшмөк, ал аябай чоң тоскоолдук туудурмак да. Ошол маселени азыркы учурда чечтик. Түстүктө бул достук деген пост. Азыркы учурда мынакей биздин элчилик менен, Өзбекстанда дагы элчилик менен, Өзбекстан органдары менен дагы сүйлөшүп атабыз. Ал жерде көбүнчөсү баягы эки мамлекеттин жарандары үчүн жабылып калган. Ал эми чет өлкөлүк жарандар үчүн азыр кирип чыкма маселеси чечилген. Бирок ошол биздин атайын алып келген компаниялар, Өзбекстандан келе турган туристтерди биздин компаниялар тосуп алышсын, ошолорду киргизүүгө уруксат берсин деген маселени азыркы учурда көтөрүп атабыз. Азыр мына
Сиздер алдын ала ошол туристтик ошо агенттиктер менен тур компаниялар менен келишимдерди түзүп мүмкүн болушунча баягы көбүрөөк көлөмдө туристтерди Кыргызстанга алып келүү аракетин көрүп атасыздар. Биз болжол менен айта алабызбы? Биз азыр канча каражатка келишим түзө алдык? Же бул сыр болуп турабы? Пока бул сыр болуп турушу мүмкүн, бирок мен ойлойм бир 600-700дөн ашык, мына эгер дүйнөнү карап көрсөк, дүйнөнүн ашык келишимге биз азыркы учурда кол койдук да. Бирок саны боюнча азыр чыга элек, анткени акыркы жарманкелер жаңы бүттү. Ошолордун бириктирип анан кийин бир чыгарабыз го жыйынтыгын. Анда биз Ысык көлдө өтө турган 6-7 майда өтө турган туристтик ярмаркадагы ошо туристтерди тартууга бир топ мүмкүнчүлүк, шанс берет деген ойдобуз да. Анын ийгиликтүү өтүшүн каалайбыз. Ошол Алматыда өткөн иш-чарагыдай масштабтуу, анан мындай жогорку деңгээлде өтсө деген тилегибиз бар. Ал үчүн бардык аракеттер көрүлүп жатат, көрүнөт. Сизге ийгилик каалайбыз. Албетте программанын соңуна чейин боло албай жатасыз. Эми өкмөттө маанилүү жолугушуу бар экен. Ийгилик болсун. Ушуну менен бүгүнкү Айлампа программасын жыйынтыктайбыз. Биздин студиянын мейманы туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов болду. Көңүл бөлгөндүгүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бирок Марал радиосу сиз менен коштошпойт. Алдыда өлкө аймагынан алынган соңку жаңылыктар топтому бар. Толкундан алыстабай туруңуз.